Сузак районунун Сузак айыл аймагына караштуу Благовещенка айылындагы тургундар өзүн тартуучу изоляцияланган зымдар менен алгач жолу камсыздалып жатат. Буга чейин тартылган чубалгылардан айырмасы өтө чоң жана бул тармактагы жоготууларды азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Район боюнча жалпы 4 чакырым жерге тартылуусу керек болсо, учурда анын 1 чакырым 300 метр тартылып бүттү. Бул жердеги аралык 500 метр. Мынакей жаңы сипровод бул артыкчылыгында бул чогуу кетет. То есть булда чукул туташы болбойт биринчиден. Бул деген биринчиден ошо кардарлардын талабына, азыркы заманбап талабына, заман талабына ылайык чыгып жаткан бул жаңы өткөргүч. Бул жерде мына шамал, жан чачын учурларында бул чукул туташы болбойт. Анын үстүнө жанакы дарактар тийип, эскилиги ошоп, үзүлүп чыгып калып, бул жерден жолдон баскан адамдарга, мал жандыктарга мындай кооптуу жаратпайт. Ошондон эле бирге бунун азыркы сыйымдуулугу бул бир нече эсе чоң. Бул азыр бул сыйымдуулугу 50 квадратный сантиметр деп коебуз. А бул ушул убакта тартылып калган 25 деп. Жумуш чубалгыларды гана алмаштырууда эмес. Жарым кылымдан бери кызматын 2 эселеп эмес, 4-5 эселеп актаган жыгач мамычаларда жаңыланууда. 30 дана мамыча орнотулду. Булар 55 жыл мурун ушул айылга коюп орнотулган. Мына бүгүнкү күндө ушу эскилиги жетип калганына байланыштуу жаңы электр бетон мамычалар алмаштырып жатабыз. Мындай иштерди биз ушу күз-кышка айларына даярдык катарында барып көрүп жатабыз. Дагы мындай чаралар бардык айылдарыбызда, участкалар, жерлерде өтүп жатат мындай иштерди. Учурда облус аймагында кезек менен өчүрүүлөр орун алууда. Бул абалды жаранда түшүн менен кабыл алса дешет адистер. Анткени көпчүлүк жерлерде ушул сындуу оңдоо иштери жүрүүдө. Бизде жалпысынан 6 участка, 6 айлык өттү карайбыз, электр энергияны камсыздайбыз. Ошол ар бир участкада бизде ремонттун бригадалар бар. Жалпысынан Сузак районунда электр тармактары боюнча бир күн аралыгында 10 бригада жумушка чыгат. Ошол эле учурда, ошол 10 айылда бул ремонтко чыккан учурда светти, электр энергиясын өчүрүп алып жумуш аткаргандыктан ошол жерде үзгүлтүккө ушул электр энергияны өчүрүп жумуштары ушундай жумуштар алып барган себебинен ремонт учурунда гана ушундай жумуштар болуп жатат. Сузак район электр тармактар ишканасында бир фазалуу, башкача айтканда үй тиричилигине пайдаланылуучу 33 000 керектөөчү бар. Аларды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууда 560 трансформатор оңдолуп, 1100 чакырым жерге электр чубалгылары тартылуусу каралган. Гүлжина Мөндөөва, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.